Бүгін сөз кылуучу темабыз термодинамиканын биринчи закону. Жылуулук курулуштарындагы энергияны сакталуу жана айлануу закону термодинамиканын биринчи закону деп аталат. Энергиянын сакталуу жана айлануу закону. Сакталуу анан айлануу закону. Биз механика курсунан билебиз, энергиянын сакталуу закону. Ал төмөндөгүдөй айтылат. Энергия эч качан жок болбойт, ал бир түрдөн экинчи түргө өтүп турат деп. А биздин термодинамиканын биринчи закону болсо, бул жылуулук кубулуштарындагы энергиянын сакталуу жана айлануу закону эсептелет. Эми бул законду түшүндүрүш үчүн мына биз могу жерде мындай бир эксперимент жасап көрөм. Күндөр турмушта дайым эле биз үйдөн деле байкайбыз. Мисалы пробиркага сууну куюп туруп, эгерде астынан биз от жага турган болсок, мына биякты мен от деп коеюн, башка сууну ысыта турган болсок, анда биз билебиз, суу ысый баштайт дагы, үстүндө суунун буусу пайда болот. Мына суунун буусу. Анан кандайдыр убакыттан кийин биз байкайбыз, могу пробканын тыгыны бул жерден атылып чыгат. Атылып чыкты. Мен А деп койдум, бул жумуш. Эми ушул жерден карагыла, биз биринчи от жактык эми. Отундун энергиясы кайда келди? От жакканда биз бияктан Q деген жылуулукту алдык. Оттун энергиясы. Бул энергия биринчи мынакей пробирканын ичиндеги сууну ысытууга кетти. А суу температурасы канчалык жогорулаган сайын булардын ички энергиясы өзгөрөт деп айтабыз. Ички энергиябыз U таңбасын белгилегенбиз, дельта дегенибиз бул өзгөрдү деген түшүндүрөт. Ошонун эсебинен анан бул жерде газ, мына үстүндө пайда болгон газ же буу мына тыгынды атып чыгарып бул жерден жумуш аткарды. Мына А штрик деп коеюн. Бул жерден эми жаза турган болсок, А штрик бул штрик деп коеюн, бул жумуш, газдын жумушу. Газ деп коеюн, биз эми өзүнчө айтканым, бул биз да жумуш аткарабыз, биякта биз жумуш аткарган жокпуз. Бул жерде газ, суунун буусу аткарып, ошондо штрик белгисин коюп койдук. А дельта U дегенибиз бул ички энергия. Эми ички энергия дегенибиз, биз мурда айтканбыз, ички энергия деген бул молекулалардын кыймылын жана өзара аракеттешүү энергиясын биз ички энергия деп айтабыз. Башкача айтканда дельта U деп турган болсок, анда өзара аракеттенишүү потенциалдык, анан кинетикалык энергия, мына ушул эки энергиянын суммасынан турат. Анан биз Q бул жылуулук саны. Биз башында айттык, энергиянын термодинамиканын биринчи закону энергиянын сакталуу жана айлануу законун түшүндүрөт деп. Биз энергия кара, биз энергияны кайдан алдык? Мына отундан алдык. Отун энергиясы кайда кетти? Ал эч кандай жок болуп кеткен жок. Ал башка энергияга өтүп кетти. Мына суунун ички энергиясына өттү. Башкача айтканда молекулалардын кыймылына, молекулалар мурунку караганда тез кыймылдай баштады. Кинетик энергиясы көбөйдү, жана кагылышуу да көбөйдү, потенциал энергиясы көбөйдү. Андан кийин ошо ички энергиясы көбөйгөндүктөн суунун буусу биякта пайда болуп, жерде биз мурун айтканда суунун басымы көбөйөт дагы. Анан могу пробирканын тыгынын атып чыгарып, бул жерден жумуш аткарып атат. Ошентип мына эгерде биз бул жерден жаза турган болсок ушу процессти, бизди мына математикалык тилмен жазсак, жылуулук саны кайда кетти? Ички энергияны өзгөртүүгө кетти, плюс дагы А штрих. Мына жумуш аткарып кетти. Мына могу биз эң жөнөкөй мен айтканда термодинамиканын биринчи законду эсептеп койсок болот. Себеби биздин оттун энергиясы эч кандай жок болуп кеткен жок. Ал бир түрдөн экинчи түргө айланып, бизге бул жерден газ бизге жумуш аткарып берди. Мына могу сүрөттү карала турган болсок, мына бул деле мына мурунку ошол изилдөөлөр натыйжасында алынган сүрөт. Мына бул жерде казан, карагыла казан турат. Казан ичинде сөзсүз суу куюлган, анын үстү аябай жакшы тыгындалып бекитилген, себеби буу чыкпаш керек. От жактык, мынакей бул жерде отун, мына отун деп коюм, өзгөр көрүп турасыңар, отун. Мунун ичинде суу куюлган, анан суу ысып, кайнап, мына карагыла үстүндө турган колбаны бул тегеретип, мынакей механикалык энергияга айлантып берип атат.
Мына бизде мына термодинамика биринчи закону мынакей, биз отундун энергиясын биз механикалык энергияга айлансак болот экен. Башкача айтканда бир нерсени ордунан кыймылдатууга болот экен. Эми мына ушул термодинамиканын биринчи закону бул ачылышы бул 19-кылымда бул абдан чоң ачылыштардын бири болуп эсептелет. 19-кылым деп кой, 19-кылымда абдан чоң ачылыштардын бири. Себеби карагыла, могу жерден көрсөңөр, мына биринчи техниканын башталышы ушундан башталды. Мына бул жерден көрүп турасыңар, паровоз. Паровоз дегенибиз бул пар деген бул сөзсүз мына бууну көрсөтөт. Паровоз бул пар, бул буу. А воз деген бул сүйрө деген нерсени бизге билгизип турат. Эми мына парыбыз ушунтип сүрөттөн силер байкап турасыңар. Мынакей астында мына бул жерге парыбыз бул болду. Ал эми воз деген воз. Бул мисалы сүйрө деп коеюн. Муну кандай түшүнөбүз? Биз бул жерде мынакей адам баласы жүктү кыймылдаткан жери жок. Могу сүрөттөн карагыла. Булар тынч турат дагы. Ал эми буу бизге биздин ордубузга жумуш аткарып берип атат. Мына карай турган болсо аркасында мынакей отундарын салып алган. А мунун ичинде болсо казан, суу кайнап атат дагы. Анан буу чыгып мынакей паровоздун дөңгөлөктөрүн айлантып бизге биздин ордубузга булар жумуш аткарып берип атат. Мына 19-кылымда айттык, бул абдан чоң ачылыштардын бири. Мына ушул термодинамика биринчи закон ачылгандан кийин техника мына өнүгө баштады. Паровоз, билесиңер, пароход дегендер пайда болду. Буу машиналары пайда болду. Аягында жүрүп анан биз карагыла, могу сырттан отун жакпастан биз ушул законду пайдаланып туруп, ичинен күймө кыймылдаткычтар. Ичинен күймө кыймылдаткычтар пайда болду. Кыймылдаткычтар. Эмне үчүн ичинен күймө дегенде, карагыла, биз сырттан мозда отуруп, биз адам баласы отун жакпайт, отун ошо тиги цилиндрдин ичинде күйөт дагы, ошондуктан ичинен күймө дейбиз. Эми биз отундардын биз ар кандай түрлөрү бар. Мына бул жерден карай турган болсоңор, булар катуу отундар, көмүр, жыгач. Ал эми ичинен күймө кыймылдаткычтар болсо, бул суюк отундар менен иштейт. Эми 19-кылымда дагы ушу чоң ачылыштардын бири болуп, мына биз мына ала турган болсок, бул жерде бул клетканын ачылышы дагы бул 19-кылымда болгон ачылышы. Анан Дарвиндин теориясы дагы мына ушу 19-кылымда Дарвиндин теориясынын ачылышы. Бул дагы ушу 19-кылымда ачылган. Мына ушу чоң ачылыштар бул адам баласында абдан жашоо турмушунда чоң бурулуштарды алып келген. Эми термодинамиканын биринчи законун биз башка түрдө да жазсак болот. Мисалы, могу жерден биз Q барабар дельта U минус А деп да бөлүнөт. Эми бул жерден карагыла, биз жылуулук саны бул кайда кетти? Ички энергияны өзгөртүүгө, анан А. Биз мына биякта мен штрикти койгон жерим жок. Башкача айтканда бул кайдан келип чыгат? Ички энергияны өзгөртүүнүн биз мурун айтканбыз, бул ички энергияны эки жолу бар деп. Жылуулук берүү, анан жумуш аткаруу менен. Мисалы, биз сууну деле ысыта турган болсок, биз жылуулук берүүнү ысытсак болот. Экинчиден, биз аны ысытпайлы, эгерде пробирканын сыртынан биз жип ороп туруп сүрө турган болсок, суу дагы ысыйт. Бул жумуш аткаруунун эсебинен. Башкача айтканда, бул формуланын келип чыгышы ички энергияны өзгөртүү бул барабар. Бул жумуш аткаруунун эсебинен, сырттан биздин жумуш, анан жылуулук берүү менен. Мына ушул формуланын натыйжасында биз мынакей бул термодинамиканын биринчи законунун экинчи мына формула түрүн алсак болот. Ошентип мына термодинамиканын биринчи закону бул адам баласындагы абдан чоң мааниге ээ. Башкача айтканда, мына өткө айтып кеттик, техниканын пайда болушу мына ушу закон ачылгандан кийин пайда болгон.